Кутмангеч, саламатсыздарбы? Газ телефон, телеграмда күйгүзөбүз. Кутмангеч, телеграм. Так. Кошулуп баштай бериңиздер. Азыр телеграмды жаздырып коелу. Запись кетти. Саламатсыздарбы, Кутмангеч. Бүгүн бизде бизнес мастер-класс боюнча экинчи күн. Мен сиздерге бүгүн мастер-класста эмнелер болот? Бүгүнкү мастер-класс угулбай жатамбы? Бул жакта звук жок деп жазып жатышат. Мен угулбай жатамбы? Мен угулуп жаткан болсом, бир белгисин коюп койсоңуздар. Инстаграм жана Телеграм. Бир белгисин, бир санын. Число 1. Угуп атам дейт, звук бар дейт, угулдуңуз дейт. Кимде угулбай жаткан болсо, Инстаграмдан чыгып, кайра кириңиздер, Угулуп жатат дейт, да. Бар сонун угулуп жатат дейт. Сонун, хорошо. Давайте анда бүгүн келиңиздер. Сиздер менен биз бир угулуп жатат дейт. Рахмат. Кана ким каяктан чыгып атат, жазыңыздарчы. Телеграм. Угулуп жатыптырмын. Рахмат. Ким каяктан чыгып атат? Бизде көбүнчө Кореядан, Америкадан, Россиядан, Германиядан, Дубайдан, ар жактан чыгышат. О, алайку дейт Света Абдыкадырова. Мен алайкудан болом. Москвадан дейт, Түптөн, Россия Тюмень шаарынан, Бишкек. Сонун. Азаматсыздар, Москвадан чыгып атышыптыр. Трансформация 4 дейт. О, 4тө катышкандар бар экен бул жакта. Бишкек. Сонун. Рахмат. Рахмат барыңыздарга. Анда келиңиздер. Мастер-классыбызды уланталы. Бүгүн бизде экинчи күн. Биз бүгүн экинчи күнүндө бизнес жөнүндө сүйлөшөбүз жана фокусубузду бизнеске коебуз. Давайте бүгүн мындай максат жазабыз. Сиздер менен биз мындайча айтканда ишкер айым бололу. Баарыбыз тең ишкер айым, ишкер мырза бололу. Так, мындай кылабыз. Кечээ биз максат жазганда биздин талаптарыбызды жана биздин потенциалыбыз боюнча жазганбыз. Дал ушулардын үстүнөн биз бизнес насаатчылыгымда мен дал ушундай максаттардын үстүнөн иштешип келем. И ушул максаттардын тез аткарылышынын үстүндө дагы иштешип келем жана дал ушундай максаттары аткарылган биздин ишкер айымдар, ишкер мырзалар дагы биздин арабызда көп эмес. Жана ошондой эле азыр мен унута элегимди айтып коеюн. Эгерде жок, мен сенден гана разбор алам. Менин бизнесим бар. Бирок ошол бизнесимди мен ушунчалык өнүктүргүм келет. Бирок мен сенден гана разбор алам десеңиздер, анда ал боюнча дагы мага директиме сенден гана жеке разбор алгым келет десеңиздер болот. Бирок ал жеке разбордо шарт мындайда. Ушуну унута элегимди айтып коеюн, анан калганын улантабыз. Бирок ал жакта шарт мындай болот. Жандуу мастер-класста дагы айтам. Анткени бизде 12 ноябрда Бишкек шаарында жандуу мастер-класс болот. Именно ал жакта ишкерлер боюнча жана ишкер эмес бизнес ачкысы келгендер деле келсе болот да. Жок, мен сенден гана разбор алам деген болсоңуздар, анда бир гана менден разбор алсаңыздар болот. Бирок ал жакта атайын договор болот. Сиздердин фокусуңуздар миллиондон кем болбош керек. Демек сиз бүгүнкү күндө жок эле дегенде айына 300 миңден тапкан ишкер айым же мырза болушуңуз керек.
Сиздин фокусуңуз миллиондон кем болбош керек. Эгерде сиздин миллиондон кем эмес фокусуңузду койсоңуз, анда мен ошончолук сиздин фокусуңуз менен иштейм. Эгерде бүгүнкү күндө миллион таап аткан болсоңуз, анда сиздин фокусуңуз 3 миллиондон кем болбош керек. Караңыздар, сиздер үчүн, кээ биркилер үчүн бул сумма аябай чоң болушу мүмкүн, же бул сумма сиздер үчүн невозможно деген болушуңуздар мүмкүн, бирок именно ишкер айымдар үчүн, ишкер мырзалар үчүн бул акча нормалдуу. Эгерде сиздерге аябай сумма чоң көрүнүп, ой, кайдагы сумманы айтпачы, бул деген аябай чоң десеңиздер, демек бул сиздердин мээңиздер каршылык көрсөтүп жатканы, и сиздер бул сумманы көрүп жана кабыл алып гана эмес, сиздер укканда эле уже сиздерде стресс, ишенбестик, негатив пайда болушу мүмкүн. Демек сиздердин жашооңуздарга мындай акчалардын келиши кыйын болот. Анан жок, анын ордуна наоборот сиздер ушундай акчаларды укканда 500, 300, 500 миң, 300 миң, миллион, 3 миллион, 10 миллионду укканда наоборот, мен ушундай акчам болсо, ушундай акчаны каалайм, мага качан ошол акча келет, мен ушундай акчаны каалайм десеңиздер, анда сиздерде демек алдыга кетүү умтулуу бар. Ошондуктан мындайча айтканда каалайсыздар. Биздин жашообузга акча эмнеге келет? Эч качан биздин жашообузга акча биздин негативге келбейт. Биздин нараазычылыкка келбейт. Биздин акча биздин каалообузга келет, биздин максатыбызга келет. Ошону эч качан унутпаңыздар. Хорошо? Кээ биркилер айтат да, сенин сабактарың кымбат, сен кымбат сатасың, сенин сабактарыңа мындай тигиндей дегендер, демек кымбат деген адам өзүнүн жашоосунда кымбат деген эмне бул? Көп деген сөз да, баалуу деген сөз. Демек сиз өзүңүздүн жашооңузга баалуу жашоону келтирүүгө өзүңүзгө уруксат бербейсиз. Эмне үчүн негатив болуп атканыңызды түшүнөбүз, Демек сизде чоң акчаларга, ийгиликтерге блок бар. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө уруксат бере албайсыз. Демек сиз ал блоктордун үстүнөн иштешиңиз керек. Жок, заткан мен сени менен гана иштешем дей турган болсоңуздар, анда заткан Жусупова мен сени менен жеке иштешкенге даярмын деп жазсаңыздар, бирок сиздердин фокусуңуздар миллиондон кем болбош керек. Мен миллиондон өйдө койгон гана адам менен жеке иштешем. Анан жок, заткан мен сени менен группадан эле иштейм десеңиздер, анда пожалуйста, анда группага чогулуп, бизнес разбор насаатчылыкта группа менен чогуу мен жандуу иштешем. Жандуу дегенде кандай? Эрте мененки саат суббота күндөрү бизнес айым мырзаларына же бизнес ачам дегендер менен да эрте мененки саат 11ден баштап кечки саат 7ге чейин мен ал жерде отуруп алып бизнес разборлордун түрү менен көрсөтөм. Бизнеске арналган атайын биздин методикада чоң программа бар. Жалаң гана биздин жашообузга миллиондорду келтирип, ошол эле учурда бизди бактылуу кыла турган, ошол эле учурда биз ошол акчадан рахат ала турган, үй бүлөбүз менен дагы бактылуулукка келтире турган бизде программа бар. Эмне үчүн мен бул программаларды сиздерге сунуштап атканымдын себеби, мен өзүм дагы ишкер болуп жүргөнмүн жана менин жолдошум дагы 2014-жылдан баштап, 15-жыл биз Кырсыгына келдик. Ошондон баштап 14-жылдан баштап биз ишкер болуп баштаганбыз. Бирок кеп жашоодо акча тапканда гана эмес экен да. Акча тапкандан кийин эгерде биздин жанагындай дыркаларыбыз болсо, например, да, тешиктерибиз болсо, ошол тешиктерге кете берет экен. Ошол тешиктерден агып кете берет экен. Анан айтат экенбиз, менин жашоомдо акчам болбой атат, акчам жукпай атат, мен кыйналып атам, мен акча тапсам деле акчам кетип калып атат. Вот именно ушул психологиянын жардамы менен дал ошол тешиктерди бүтөсө болот экен. Себеби дегенде мен өзүм ишкер болуп жүрдүм, жана менин жолдошум ишкер болду. Анда биз ойлогон эмеспиз, билген да эмеспиз, бизге эч ким айткан дагы эмес. Ушундай тешиктер бар, ошолорду бүтөш керек деп. Дал ошол тешиктерден биздин акчаларыбыз, тапкан акчаларыбыз, акча тапкан эмес, таппайт эмес, тапканбыз. Айына 300 миңден, 500 миңден, миллионго чыккан деле моменттер болгон. Бирок ошол акчалардын бардыгы эмне? Тиги тешиктерге менен агып кете берген.
Ошол акчаларыбыз күнү түнү иштейбиз, балдарыбызды таштап коюп иштейбиз, балдарыбызды садикке берип иштейбиз, ар күнгө калтырып коебуз, апама беребиз, туугандарга беребиз, ошентип жүрүп иштегенбиз, балдарды да карай алган эмеспиз, ийгиликке да жетише алган эмеспиз. А бүгүнкү күндө мен именно ушул бизнес разбордун жардамы менен ошончо ийгиликке жете албаган ишкерлер менен иштеше алдым. Мисалы айттым, менин бир тууган иним, кайра эле өзүмдүн жолдошум бизнес разборго барып, жана мен сиздерге айтып аткан тешиктер, булар эмнелер? Булар биздин капачылык, булар биздин таарыныч, булар биздин нейрондук байланышта биз көпчүлүгүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, мен таарынбайм, ой, менде баары жакшы, менде все идеально. Анда сиздер башыңыздарды ортуп Инстаграмга кирмек дагы эмессиздер, изденмек дагы эмессиздер. Жыргап эле ошол жумушуңуздардан рахат алып эле жатмаксыздар. Вот именно ошол рахат болбогон үчүн, ошол акчанын берекеси болбогон үчүн сиздер психологиядан изденип бир жардам издеп атасыздар өзүңүздөргө. Мындайча айтканда, сиздердин душаңыздар сиздерге жардам бергиси келип, сиздерди именно психологияга алып келип атат. Мен именно ушинтип келип калганмын, психологияга жардам издеп да, тапкан акчамдан же пайдасын көрбөйм, же анын рахатын көрбөйм, только андан мага больно боло берген үчүн анан мен психологияга келип, психологиядан анан бардык нерсе биздин өзүбүздүн мээде турбайбы, өзүбүздүн душабызда турбайбы, денебизде турбайбы, иштин баары ушул жактан башташ керек турбайбы деп анан бүгүнкү күнү изденип жаткан чагым. Кудайга шүгүр. Мына менин жолдошум 1 жыл мурун бизнес разборуна сатчылыкка барып баштаган, даже 1,5 жыл мурун барып баштаган, и бүгүнкү күндө 1 эмес 2 квартира алды. Анда 5-6 эле бала менен иштешет эле, азыр 5-6 бригадасы бар. И үй десе үй алды, машина десе машина алды, бардыгын алып атат да. Вот. И мага келген, менин бизнес разборума келген клиенттерим дагы. Вот. Анткени жанагы кече мастер-киттен чыгып кеттим дедиңиз эле, аны жасаганда туура эмес деп ойлойсузбу дейт. Мастер-китти жасаган туура эле, бирок мастер-китте мындай да, ал терең билим эмес. Мастер-киттен максатыңызга жете аласыз. Мен мастер-киттин жардамы менен бизнесимди өнүктүргөнмүн. Бирок мен андан рахат ала алган эмесмин. Андан мен өзүмдүн каалаган ошол акчаны алып, ошону керектүү кылып пайдалана алган эмесмин. Жанагы тешиктерди бүтөп эле акчаны табам, тешиктерди бүтөп эле жүрө бергем. Ыраазычылык менен жашап атам, тапканымда берекелүү, үй бүлөм ынтымактуу дейт. Караңыздар, трансформация 7-нин катышуучусу Айтурган Камчыбековна. Сонун азаматсыз. Ал арада апакемден айрылып калдым, Кудайдын буйругу менен дейт. Апакеңизди коюп берген, практиканы жасаңыз, хорошо? Вот, көрдүңүздөр, мен ошон үчүн караңыздар, бул болгону билейм. Мен сиздерге билим берем. Мен эч кимдин жашоосун өзгөртөм. Кокуй ала койгула, жашооңорду өзгөрткүлө эмес. Жашооңузду өзгөрткүңүз келеби? Пожалуйста, өзгөртүңүз. Жашооңузду өзгөрткүңүз келбей, азыркы жашоодо жашап жүргүңүз келеби? Тоже, пожалуйста. Мен эч кимди кыйнабайм. Келдиңиздерби? Пожалуйста, менин эшигим ачык. Мен сиздерди кабыл алганга даярмын. Караңыздар. Бүгүн давайте сиздер менен мындай максат жазабыз. Баарыңыздарда тең эле, баарыбыз тең эле бизнес ачкыбыз келет. Туурабы? Баарыбыз тең эле чоң акчалар тапкыбыз келет. Баарыбыз тең эле миллиондорду тапкыбыз келет. Бирок ошол миллиондор бизге кайсы жол менен келиш керек? Жана ошол миллиондорду биз каяка жумшашыбыз керек? Ошондой жолду дагы биздин мээбиз түшүнүш керек да. Кээбиркилер айтат да, кандай максатың бар десем, мен көп консультацияларды, көп адамдар менен иштешкендиктен билем да. Айтышат да, кандай максатың бар десем, айтат, күйөө менен ажырашып кеттим, кайненем менен урушуп кеттим, же күйөөм мага акча бербей атат. Кеп максатта. Давайте кимдин кандай максаты бар жазыңыздарчы. Максат жөнүндө сүйлөшөлү. Үйүм ыраазы болуп, жанды өткөргөн күнүмө да ыраазычылык билдирем да азаматсыз. Жашоо өзгөрүүсү качан болот дейт. Жашоо өзгөрүүсү буюрса жайын марттарда болот. Тешиктер тууралуу айтып бере аласызбы дейт Аксамай. Тешиктер тууралуу айтып берейин. Мындай экен да, эгерде мен муну кыргызча айтып атам да, тешиктер деп да. Биз акча табабыз, берекеси жок.
сууну колго куйгандай эле бул жактан түшүп кете берет да. Тешиктер деген бул эгерде биз бизнестен акча тапсак да, бирок ошол акчабыз жукпайт. Бизнеске күн түн дебей иштей беребиз, бирок тапкан акчабызды бир көзгө көрүнгөн бир нерсеге жумшай албайбыз. Вот именно тешиктерге кетип аткан үчүн акчабызды колубузда көрбөйбүз, пайдасын көрбөйбүз. Алар эмне болушу мүмкүн? Алар албетте биздин тектен келе жаткан акчага болгон каршылык болушу мүмкүн. Балким биздин бизнесибизди биз көбүнчөчү мындай да, давайте сиздер менен сүйлөшөлү да мындай деп. Сиздер мисалы бизнес ачайын деп атасыздар да, и ошол ачкан бизнестен эмне аласыздар? Же максатыңыздарды жазсаңыздар биринчи, и ошол максатыңыздардан эмне аласыздар? Өзүңүздөр үчүн эмне аласыздар? Бул нерсени истинный запрос деп коет да. Истинный запрос деген бул биздин душадан чыккан каалоо. Мен ошону билишим керек да. Давайте элестетебиз азыр. Сиз айына канча акча тапкыңыз келет? Именно бизнестен. Только бизнес жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз айына айлык эмес, только бизнес. Например, иштеп жаткан бизнесиңиз бар сиздин да. Бизнесиңизден мисалы бүгүнкү күндө 300 миң табасыз. Сиз ал бизнесиңизди миллионго чыгаргыңыз келип атат. Балким сиз бүгүнкү күндө ал бизнесиңизден 30 миң табасыз. Мисалы мен өзүмдүн келиним менен иштешкенмин бизнес боюнча. Ал айына 35 миң, 30 миң тапчу экен да. Ал 2 жыл мурун болгон. Анан экөөбүз мен ага диагностика кылып калдым. Анан канча каалайсың десем, ал айтып калды 100 миң депчи. Анан хорошо, давай деп диагностика кылдым. И толук разбор деле кылган жокмун, диагностика эле кылып койдум. Көрсө страх бар экен, ошол причинаны таптык. Көрдүңүзбү? Бул именно ошол жанагы сиздерге айтып аткан тешик, страх. Акчадан коркот экен да. На самом деле кимден коркот? Өзүнүн бала чагында атасынан коркуу сезими пайда болгон да. Вот, именно ошол страх менен иштегенден кийин айына 1-2 ай өтпөй эле 100 миңден да баштады. Бул менин өзүмдүн келиним азыркы күндө Этна Фуршет деген фуршети бар, билсеңиздер керек, может карасаңыздар эле болот Инстаграмдан. Анан эже, бизде кайнэже дейт да. Эже, мен ушундай 100 миңге чыктым. Мага прям ровно 100 миңден келип баштады. Мен 300 миңге чыккым келип атат деп калдым. Хорошо, 300 миң. Давай диагностика кылалы, бизнес кылалы деп, анан биз дагы диагностика кылсак 300 миңге. Тоже атага болгон кандайдыр бир программа бар экен да. И баарыбызда тең эле бар андай. Баарыбызда тең бар. Атабыздан кичинекейибизде коркконбуз. Кокуй атаң мынтет, кокуй атаң тигиндет, кокуй атаң келатат, жөнөтүр, там тентектик кылба, шоктук кылба, атаң урушат деп эле, же апабызга туура эмес мамиле кылса эле баарыбыз тең эле атабызды кабыл албай калганбыз да. Атадан именно акчанын энергиясы келет. Дагы ата менен иштештик, аябай тез трансформация болот да. Анан эле андан көп өтпөй эле, 1-2 ай өтпөй эле дагы жазып калдым, мага айтып калды, эже мен 300 миңге чыктым деп. Вау, сонун 300 миңге деп, анан кийин ошо менен кыйлага чейин жүрдү. Анан айтып калдым, мен сен 300 миңге эле жүрө бересиң, мен миллионго чыкпайсыңбы десем, анан миллионго разбор кылдыкпы, диагностика кылдыкпы, ал аябай тез трансформация болгон кыз болчу да. Анан кийин уже элестетиңиздер, миллион спокойно айына, спокойно миллион келип баштады. Вот. Бул бир эле мисал да. Биздин тешиктер дал ошол биздин жашообузга келе турган миллиондорго тоскоол болгон программалар. Так. Давайте максаттарыңыздарды окуйлу. Мен де сиз айткандай апамы капа кылып, атамы дагы деле кабыл албайм. Вот, көрдүңүздөрбү? Диагностика кандай түшүндүрүп бересиздер? Мен дагы миллион дейт. Азыркы учурда 200 миң табам, максатым 600 миң. 3 эсе көбөйтүп атыпсыз, Саламатсызбы? 100 миң тапкым келет дейт. 300, мен 100 миңге чыккым келет. Миллион. Мен 1 миллион. Мен миллион тапкым келет, сизден билим алып 300 миңге чыктым, азаматсыз.
Азаматсыз. 500 миңде 100 миң тапқым келеді. Ең соңын азаматсыздар. Хорошо. Диагностика деген бұл сіздің қалауыңыздың себебін табу. Емін үшін сіз ал қалауыңызға жетпей жатасыз. Дал ошонун себебін тапқан методикада. Мысалы, сіз 100 миң қалап атасыз, айына 100 миң тапқыңыз келіп атат, бирок билбейсиз. Эмне үчүн мен 100 миңге чыкпай атам, күн түндө иштеп атам, барып келип атам, практикаларды деле кылып атам деп атасыз. Бирок 100 миңге чыкпай атасыз. А мен сизге именно ошол эмне үчүн сиз 100 миңге чыкпай жатканыңыздын себебин таап берем. Ошону диагностика деп коет. Мен $5000 тапкым келет. Хорошо. Давайте элестетебиз. $5000 айына таап атасыз. И ошол $5000 сиз каяка жумшап атасыз. Мисалы, кээ-бирлериңиздер жазып атасыздар да, 100 миң тапкым келет, миллион тапкым келет. И ошол миллиондорду сиздер каяка жумшап атасыздар. Мен 100 миңге чыккым келет. Хорошо, сизге 100 миң келди, элестете бериңиз. И сиз ошол 100 миңди, давайте азыр мындай кылабыз. Мен 100 миң табам, 300 миңге чыккым келет. Азаматсыз сонун. Так, эми тетрадыбызды алабыз да, мындай кылабыз. Бул бизнес мышление деп коет го, бизнес мышление. Бизнес мышлениени баарыбыз бизнесмендердей, ишкердей ой жүгүртүү да. Так, давайте мындай кылабыз. Тетрадды 2-е бөлөбүз. Тетрадыбызды 2-е бөлөбүз. Мен 300 миң тапкамын, жайында азыр айына 100 миң таап атам. Миллионго фокус жасасам болобу? Болот. Да, 300 миңге чыктыңызбы? Демек, сиз бирок биринчи 300 миңге кайра эмне үчүн түшүп кеттиңиз? Ошонун үстүнөн иштешиңиз керек. Да, давайте. Бул жерге мисалы сиз 100 миң деп жаздыңыз, Может, кто-то миллион деп жазат да, мына 100 миң сом. 100 миң сом. И ушул 100 миң сом сизге кантип келет? 100 миң сом сизге кантип келет? Мисалы, сиз товар сата турган болсоңуз, мындай деген товарды, мындай деген көйнөктү мынча штук сатам. Мисалы, носкиден 100 пачка сатам. Көйнөктөн мындай деген моделде мындай сатам, эгерде бизнесиңиз бар да, по-любому. Бул бизнес мышление да. Деп сөзсүз түрдө 100 миң сизге кантип келет? Ошонун жолун бияка жазып чыгасыз. Сиздер дагы 100 миң деп жаздык, мисалы, же миллион деп жаздык да. И ошонун жолун жазып чыгабыз бул жака. 100 миңдин жолун кантип сизге бул акча келет? Давайте жазабыз. Мен 5 ай 300 миң таап, 7 ай акча таппай калдым. Нөлгө түштүм. Эмнеге? Демек, сизде сопротивление болгон. 300 миң таптыңызбы? Вау! 300 миң таптı. Бул деген эртеңки күнү бир нерсе болот. Кандайдыр бир блогуңуз бар. Ошон үчүн блог сизди дароо аркага түшүрүп салат. Деген ылый жака. Бул родовая программа. Родовая программада эмне кылыш керек? Выживать этиш керек. Выживание бар да родовая программада, ата-эненин программасында. Биз эле мисалы балабыздын аябай ийгиликтүү болуп жүрүп, парпырап кеткенин каалабайбыз. Биз балабыздын эң башкысы аман эсен болгонун каалайбыз, ден соолугу чың болгонун каалайбыз. Всё. Бизнеси жоктор, сиз анда кандайдыр бир планыңыз бар. Туурабы? Кандайдыр бир бизнес ачкыңыз келет, пландап жүрөсүз. Мисалы, мен кафе ачкым келет, и кафеде мындай деген тамактарды жасагым келет. Мисалы, тамакты жакшы жасай турган болсоңуз да, кандайдыр бир кыялыңыз бар бизнес боюнча. Вот, ошону жазасыздар. Так, 100 миң сиздин жашооңузга кантип келет? Прям ар бирин майдалап, чүйдөлөп бул жака жазып чыгасыздар. Негизи бул программа платный, а мен сиздерге бесплатно берип атам. Давайте жазыңыздар. 100 миң кантип келди деп жаздык, Молодцы. Эми ошол 100 миңди, келген 100 миңди сиз кайсы жака коротосуз, жумшайсыз. Жаратканым бизге акчаны, энергияны эмне үчүн берет? Чтобы биз ошол акчаны бир нерсеге жумшаш үчүн берет, да? Давайте. Мисалы, 100 миң сомдон айына келип атат. Может, миллиондон келип атат, да? Чтобы 100 миң сомго, миллионго көнбөгөндөр үчүн мен 100 миңди эле алдым да, орточо эсеп менен. Рахмат. Аллах разы болсын дейт, разы болсын Аллахым. 100 миң сом деп жазыңыздар дагы, и ошол 100 миңге сиз айына эмнеге жумшайсыз ошол 100 миңди. Бул жакта сиз 100 миң кандай жол менен келет деп жазгансыз, эми бул жакта ошол 100 миңди каяка жумшайсыз.
Мисалы 100 миңден 20 миңине не кылабыз? Өзүбүзгө кийим алабыз. Мисалы да, өзүмө кийим алам. 30 миңин мисалы машинага топтойм. Мисалы да. Дагы 20 миңин мисалы балдарыма мисалы садикке берем да. Ушул сыяктуу 100 миңди бул жакта баарын бөлүп жайгаштырыңыздар. Хорошо? Этегинде итого бул жакта да 100 миң, бул жакта да 100 миң болуш керек. Бул жакта да 100 миң, бул жакта да. Себеби 100 миң кандай жол менен келет? Бул жакка жообун жаздык 100 миң. И бул жакта 100 миңди кайсы нерсе эмнелерге жумшадык. И итого жообун жазабыз. Бухгалтерияны билгендер бизде көп аябай. Бухгалтерияда иштегендер көп аябай. Жаздыкпы? Малатсы, жазсаңыздар. Эми караңыздар. Иштей турган нерсе чындап келгенде аябай көп да, биздин меде толтура программалар бар. Өзүбүзгө кийим алабыз. Өзүңүзгө кийим алганда, мисалы мен бир эле максатты айтып атам. Мисалы 20 миңге 100 миңдин ичинен 120 миңге мен өзүмө кийим алдым. Мен ошол кийимди алганда өзүмдү кандай сездим? Терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы, сезимдерибизге көңүл бөлөбүз. Элестетиңиз, сиз 20 миң сомго кийим алып атасыз. Бул менин жазган эле максатым болуп атат. Мен чтобы сиздерди чочутпаш үчүн мен мисалы бул жерге 200 миң деп деле жазып коюшум мүмкүн да. Ар кимдин максаты ар түрдүү болот. Миллиондон тапкандар деле бар айына. Спокойно. 100 эле миң мисалы мен бизнес разборуна сатчылыгында, эсиңиздерде болсо керек, мен бизнес разборуна сатчылыгынын биринчи потогун окутканымда мага ушунчалык сонун результатка жеткен айым ошол жактан 3 миллион сомдук мага бриллиантты белекке берген. Эсиңиздерде барбы? Бриллиант сөйкө и цепочкасы менен, брошкасы менен да. Ал үчүн 3 миллиондук бриллиантты белекке берүү норма болгон. Эмнеге анткени ошончолук трансформация болгон да. Баалуулукту ушунчалык кабыл алган. Баалуулукту өзү берип үйрөнгөн. Вот. Ошондой эле сиздер дагы азыр сиздер үчүн норма болуш керек да бул нерселердин бардыгы. И албетте бизнес разборуна сатчылыгында мен сиздерге ошонун баарына үйрөтөм сиздерди. Эми караңыздар, өзүңүздөргө кийим алганда же мисалы 200 миңге бир нерсе алам дешиңиздер мүмкүн, же 10 миллионго машина алам дешиңиздер мүмкүн, же буга мынчалам бул нерсе мисалы миллионго машина алам дешиңиздер мүмкүн. Мисалы бизде Кыргызстанда миллионго машина келет да. Же 20 миллионго машина, 20 миңге 2 миллионго машина алам дешиңиздер мүмкүн, 20 миң доллар да. Именно ошол алган максатыңыздан давайте азыр бир эле максатты алалы, хорошо? Рахмат. Бир эле максатты алалы дагы, именно ошол бир эле максатыңыздын аткарылганын элестетиңиз. Сиз ошол максатыңыздан эмне алдыңыз? Өзүңүз үчүн сезимдерге көңүл бурабыз. Давайте бул жакка жазыңыздар комментарийге. Telegram барсыздарбы? Сиздер дагы жазыңыздар сөзсүз түрдө. Telegram мүмкүнчүлүгүңүз болсо, Instagramга өтүп алсаңыздар, Instagramда жазган оңойлук болот да. Мүмкүнчүлүк жок болсо, анда эле жок, Telegramдан көрсөңүздөр болот. Рахат алдым дейт. Давайте терең дем алабыз. Сезимдерди биз денебиз аркылуу сезебиз. Хорошо, может денеңиздин бир түпкүрүндө кандайдыр бир жакпаган сезимдер болушу мүмкүн. Сезимдерге көңүл бурабыз. Сезимдерге, именно денебизде кандай сезимдер болуп атат. Денеде, может денеңизге бир нерсе жакпай атат. Эгерде сиз чындыгында рахат алган болсоңуз, анда сизге давно эле бул нерсе келмек да. Энергия көтөрүп жыргап дейт. Хорошо. Демек сизде кандайдыр бир давайте сиздерге жакпаган сезимдер. Кыжалат болдум, ошончого кийим алып алдымбы деп көрдүңүздөрбү? Демек сизде
күнөөлүү сезим бар. Күнөөлүү сезим менен иштеш керек. Коркуу, вот именно ушул сезимдер бизге тоскоолдук кылат. Нерв болуп атам дейт. Болушунча давайте по-честному, өзүбүз менен честно болобуз. Өзүмө кубаныч тартууладым дейт. Өзүңүздү мактап атасыз. Туурабы? Сүйүнүч, коркунуч, кызгануу сезими. Кимден кызганып атасыз? Мен максатым орундалганда өзүмдүн самооценкам поднялась дейт. Ичим ооруп кетти, сүйүнүч, көөдөнүмдө бир нерсе турат. Сүйүндүм. Көөдөнүңүздө эмне турганын байкаңыз. Хорошо, денем титиреп, белим ооруп чыкты, элестетиш кыйын болуп атат дейт. Эч нерсе жакпай кырылып жатам дейт. Кырылыппы же кыйналыппы? Сүйүнүп, жыргап, кийинип жатам. Караңыздар, кийимди мен эле жазып койдум, мисал кылып элечи, сиздердики башка болушу мүмкүн. Сиздердики 20 миңге кийим эмес, 200 миңге машина болушу мүмкүн, же 200 миңге башка нерсе болушу мүмкүн. Өзүңүздөрдүн максатыңыздарды жазыңыздар, хорошо? Ыңгайсыз болуп атам, эмне деп айтам, 20 миңге кийим алдым десем жаман көрөт деп атам. Туура эмес жасап койдумбу деп ойлонуп атам, кыжалат болдум, денем дүрүлдөп кетти. Эч нерсе сезген жокмун, таарыныч бар, ичим күйүп атат. Недовольствие. Аябай сүйүндүм дейт. Коркуп кеттим, кыжалат болдум. Көрдүңүздөр, мына бизге жакпаган сезимдер дал ошол көз тиет деп атам дейт. Дал ушул сезимдер бизге тоскоолдук кылган сезимдер. Эстеп атам, сол колум талып атам жок деген сөздү эстеп кеттим дейт. Демек сол колуңуз бул апага тиешелүү болот да. Мен дагы ишене албай ошончого дейт. Ошончо акчаны коротпосом тезирээк машина алмакмын деген ой келди. Кийим алам десем жүрөгүм айланып кетти дейт. Кыжалат болдум. Жүрөгүңүз айланып кеткени сиз үчүн эмнени билдирет? Сезимдер боюнча, хорошо? Сүйүндүм, жүрөгүм дүрүлдөп кетти дейт. Уялып атам, неудобно болду дейт. Давайте ушундай сезимдердин баардыгын баракка өзүнчө жазып алыңыздар, хорошо? Кызганып кеттим, кыйналып кеттим, күнөөлүү сезим 84 миңге iPhone 14 алып, эмне кымбат нерсе алып алдым дедим дейт. Давайте ушундай блокторуңуздардын баардыгын тетрадка жазыңыздар. Биз именно азыр ушул максаттарыңыздын үстүнөн иштейбиз, трансформация кылабыз. Хорошо? Давайте. Сиздер дагы давайте бир максат менен калганын сиздер ушуга окшош туруп эле иштеп кете берсеңиздер болот. Мен жаңы буюм алганда кийим көрсөткөндөн корко берем. Биз көрдүңүздөрбү? Биздин бизнесибиз барып эле, мисалы мен бизнесимди мынча миллионго чыгардым. Андан мен бул нерселерди алдым, андан мен өзүмдү мындай сездим, жана андан биз барып эле бизнесибизди деле чындап келгенде өзүбүз үчүн талап кылабыз, өзүбүздүн сезимдери менен иштейбиз. 700 миң тапсам, оор болуп кырсык келет дегендей болуп кетти. Хорошо, ошол сөздөрүңүздүн баардыгын тетрадка бир эле баракка, тетрадка эмес, бир эле баракка жазыңыздар. Анткени биз азыр бул тоскоол болгон сезимдер жазылган баракты иштеп бүткөндөн кийин ыргытып ийбиз. Анткени негативтерди тетрадка жазып, аны сактап, аны кийин карап кереги жок. Хорошо? Давайте. Жөн эле баракка эле жазыңыздар өзүңүздөргө тоскоол болгон сезимдерди. Болушунча өзүңүздөргө честно болуңуздар. Мисалы, сиздер машина алдыңыздар, элестетиңиздер да, или там кийим алдыңыздар, неважно, кандай максат, любой максат, мүмкүн бизнес ачтыңыздар, мүмкүн именно ошол сиздерге келинеги адамдан кемчилик издейт дейт. Давайте максаттын үстүнөн иштейли, ладно? Башка суроолорду жазбаңыздар, хорошо? Биз азыр бизнеске фокусубузду коюп атабыз да. Биз бул жерде азыр бизнести өнүктүрүү максатында иштеп жатабыз. Анткени бир бизнесин өнүктүргөн адам канчалаган адамдарга жардам бере алат. Мисалы, мен деле азыр бир эле методиканы өнүктүрүп атам, канчалаган адамдарга себепкер болуп атам, да, жардам бере алып атам да, билимди берип атам. Ошол сыяктуу мен дагы ушундай ишкерлерди көбөйтсөм, алар дагы
биздин мамлекеттин ар тараптан өнүгүүсүнө жардам берет экен. Психологиялык жактан, бизнес жактан, акча жактан, үй бүлөсүндө бактылуу болот экен. Ошон үчүн менин бизнесим жок, ошондо эмне жазам? Бизнесиңиз жок болсо, бизнес алышкыңыз келеби? Анда бизнес ачкым келет. Айына бизнесимде мынча тапкым келет деп жаза бериңиз, хорошо? Так, давайте азыр максатыбызды элестетебиз. Мисалы, 20 миңге кийим алдыңыз. Может, сиз 700 миңге машина алдыңыз. Может, 2 миллионго машина алдыңыз да? Келген акчаңызга. Только бул биз жазган нерсени улантып кетебиз. Анткени биз азыр трансформация бөлүгү менен иштеп атабыз. Биз азыр биринчи диагностика болду да. Биринчи биз максат жаздык. Андан кийин биз азыр диагностика жасап жатабыз да, сезимдерибизди иштеп атабыз. И бизге тоскоол болгон сезимдер. Бул эми, конечно, бизнес разборунда сатчылыгында мен ал жерде жандоо тургузуп алып, так, сиздин максатыңыз эмне? Ал акчаны каяка жумшайсыз? Андан эмне аласыз? Так, анда давайте фигура чыгабыз, тоскоолдугу чыгабыз деп ал жакта мен жандуу трансформация жүргүзөм. Азыр офлайн, онлайн болгондуктан сиздер менен менде андай фигураны чыгарып алып, разбор трансформация кылган мүмкүнчүлүк жок. Бирден чыгарып алып деле разбор жасасам болот. Бирок мен бирден чыгарганда канчадан аз, бул жакта 150 адам, бул жакта почти 50 адам, 200 адам карап отура бербейт. А менин максатым 200 адам тең пайда алсын деп атам да. Хорошо? Давайте. Мисалы, машина алдым деп коеюн. 1 миллион сомго. Давайте чоң акчага деле чыксак болот. 1 миллион. Давайте 2 миллион сомго машина алдым. Барыбыз тең чоң акчага фокус коелу да. 2 миллион сомго машина алдым деп прям жазыңыздар. Эгерде машина каалагандар болсо. Же бизнес ачкысы келгендер болсо да, 300 миңге саякатка чыкмакмын дейт. Хорошо, 3 миллион сомго саякатка чыкмакмын деп жазыңыз. Эми элестетебиз. Так, мен 300 миң сомго саякатка чыксам, өзүмдү кандай сезем? Менде кандай сезимдер пайда болот? Жана мага тоскоол болгон сезимдер. Что мне мешает, да, орусча айтканда? Так, 2 миллион сомго машина алдым. Машина алгысы келгендер барбы? Давайте эми биринчи себебин жазабыз. 2 миллион сомго машина алдым. Тоскоол болгон сезимдер. Мисалы, көңүлүм айланды, да? Көңүлүм айланды. Бар экен азаматсыз. Мен дейт, вау, сонун. Көңүлүм айланды. Мен алгым келет. Хорошо. Эми ошол машинаны, эгерде мен машина алсам, бизнес ачтым да, бизнесимде мага 2 миллион сом келди да, и ошол 2 миллион сом, может, миллиондон 2 айда келет, может, 500 миңден 4 айда келет, может, 200 миңден 10 айда келет, не важно да. Менин максатым машина алыш, үй алыш да. Мен 10 миң долларга алам. Хорошо, 10 миң долларга деп жазыңыз. 30 миң долларга үй алдым. Хорошо. 300 миң долларга үй алдым дейт. Ага, хорошо, жазыңыз, 300 миң долларга үй алдым. Эми эгерде сиз 300 миң долларга үй алсаңыз, что будет? Что вам мешает? Үй алсаңыз эмне болот? Эмне болот? Жазыңыздар. Айтып атпайсыздарбы? Көрө албайт, мени көрө албашы мүмкүн, туугандарым көрө албайт деп жазабыз. Жазып атасыздарбы? Только токтобойбуз, жазабыз, Умрага алып барам, ата-энемди сонун. Я тоже хочу умрага. Мен да умрага барам деп ниет кылып атам, буюрса. Жолдошум менен бирок. Жолдошума, менин жолдошум айтты, мен умрага алып барып кел. Мен Кудайга ушунчалык ыраазымын. Анткени Кудай мени бир өлүмдөн алып калды, мага ушундай методиканы берди. Мен үй бүлөмдү алып калды, ушундай методиканы берип, ошол методиканын жардамы менен менде бүгүнкү күндө баары жакшы. Балдарым жанымда, балдар үйүмдө, өзүмдүн үйүмдө да. Ошондуктан мен жаратканыма жүрөгүмдөн болгон ыраазычылыгым үчүн баргым келет да.
Давайте жазыңыздар. Эмне тоскоол болгон, сиздерге жакпаган сезимдерди жазыңыздар. Bir туугандарым сүйүнүп атат дейт десе, мээм такыр ишенбей атат. Да жазыңыз, менин мээм ишенбей атат деп жазыңыз. Эмне сезсеңиз баарын жазыңыз. $50.000 үй алдым. Да, ал үйдөн эмне аласыз? Жана ал сезимдерден сиз кандай өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Өзүңүз үчүн эмне аласыз? Хорошо. Биз азыр туугандар трансформация бөлүгүнө өтүп кетип атабыз. Сабакты кабыл албай атат. Хорошо, машина алсам коркунуч бар. Кандай коркунуч бар? Помещение 200.000. Жаздыңыздарбы? $30.000 үй алдым, бирок коркуп атам, каяктан акча табам деп дейт. Да, бирөөнү сүзүп алам деген, да. Мен $30.000 үй алсам, мен машина алсам, бирөөнү сүзүп алам деп. Жазыңыз. Саламатсызбы? Эфир сакталабы дейт. Эфир 24 саат сакталат, да. Мен ишенбейм, үй аларыма ишенбейм, машиналарыма ишенбейм, машина аларыма ишенбейм деп жазыңыздар. Алсам, кайнежелерим иштери күйүп, ызы-чуу салышат деген коркунуч бар. Жазыңыз ошо коркунучтарыңызды. Менин суроомо жооп берип кое аласыңарбы дейт. Рахматулла барахату. Ассаламу алейкум. Эстеп чыйрыгып кеттим, кыжалат болуп кеттим дейт. Хорошо, давайте бардык тоскоолдуктардын баарын жазабыз. Жазып бүттүкпү? Мен да үйлүү болчудайым, жүрөгүм сезип жатат, бирок акчам жок дейт. Хорошо. Фокусуңуздарды акчага койбоңуздар, мейлиби? Биз биринчи максатка койсок, акча эмнеге келет? Акча максатка келет. Биз ошибка менен биринчи акчаны, биринчи фокусубузду акчага коебуз. Менин акчам болсо анан эс алам, менин акчам болсо анан бизнес ачам, анан менин акчам болсо анан үнтем, тигинтем. Нет. Сиздин максатыңыз жакшы болсо, сиздин максатыңыз чыныгы, сиз каалаган максат болсо, анан ошого келет акча. Так, давайте, тоскоолдуктардын баарын жазып бүттүкпү? Телеграм. Мен бизнес кылсам, банкрот болуп калсамчы дейт. Да. Ошолордун баардыгын жазыңыздар да, тоскоолдуктардын. Биз бир эле максат менен иштеп атабыз. Так, эми көзүбүздү жумабыз баарыбыз. Мен 700.000 тапсам карыз болуп калам дейт. Нормально. Сизде демек карыз деген программа бар экен. Так, көзүбүздү жумабыз. Баарыбыз тең көзүбүздү жумуп, терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Дагы терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Эми 3 жол терең дем алып, демиңиздер чыгарыңыздар, кааласаңыздар 5 жол, кааласаңыздар 7 жол дем алсаңыздар болот. Эми көзүңүздөр жумулган бойдон көзүңүздөрдү ачпай туруп, бирок алдыңыздарда мындай ички көзүңүздөрдү ачсаңыздар болот. Ички көз деген биз элестетебиз да ошону. Алдыбызда, биздин алдыбызда көгүлтүр экран турганын көрүңүздөр. Экран турат, телевизор турат. Ал телевизордун экраны көгүлтүр түстө болгонун элестетебиз дагы. Сиздер азыркы жазган
мен 700 000 алсам банкрот болуп калам, үй алсам кайнежелерим каршы болот деп атпайсыздарбы? Ошол жазуу прям ошол экрандын бетинде сизге тоскоол болгон блог, бир эле блогду жазабыз. Биринчи мисалы 700 000 тапсам банкрот болуп калам деп атпайбы? Ошол сөз прям экранда сиздердин ар ким өзүнүкүн элестетет. Экранда жазылып турганын элестетебиз. Прям экранда сиздин блогуңуз жазылып турат. Мисалы, машина алсам мен бирөөнү сүзүп алам деген коркуу сезими болуп атат да. Именно ошол сүзүп алам деген сөздү биз экрандан элестетебиз, жазылып турган. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Бул биздин подсознаниянын тереңинде жайгашкан биздин блоктор, биздин максатыбызга жеткирбей жаткан, бизди кармап турган, жок, сен алба машина, сен машина алсаң сүзүп аласың деген блоктор. Эми экрандын аркасында труба асманды көздөй чыгып турганын элестетебиз. Как пылесос сыяктуу соруп кеткен труба чыгып турганын элестетебиз. Жана биздин оң кол менен оң кол сологой болсоңуздар сол тараптан, оң кол болсоңуздар анда оң тарапта кнопканы көрөбүз. И ал кнопканы элестетип туруп басабыз. Сиз барып кнопканы басканда сизге тоскоол болгон сөздөрдүн бардыгын сиз мээге команда бересиз. Менин мээм ушул сөздөрдүн бардыгын нейтрализовать эт, же жок кыл деп. Сиз барып кнопканы басасыз, мага керексиз сезимдеримди жок кыл деп айтканда, ал сөз экранга кирип барып, жанагы труба аркылуу абага чыгып жок болуп кеткенин сезиңиз. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми элестетип көрүңүз. Эгерде мен машина алсам, мен азыр бир эле кыздын суроосуна жооп берип атам да, сиздер өзүңүздөрдүн блогуңуздарды эстеп көрүңүздөр. Эгерде мен машина алсам, анда мен сүзүп алам, сүзүп кетем деген сөзгө кандай реакция кылдыңыз? Же өзүңүз ошол өзүңүздүн блогуңузду кайталап көрүңүз. Жанагыдай буга чейинкидей сезимдер жок болсо, нет, нормально, мен сүзүп кетпейм, все нормально деген болгон болсоңуздар, анда демек сиз ал блогдон арылдыңыз деп эсептей бериңиз. Мен бизнес кылсам банкрот болуп калсамчы, например, деп атасыздар да. Ошол экранга коюп туруп, кнопканы басып туруп, ушул блогумду жок кыл дегениңизде экранга кирип, сиздин экранда жазылып турган көрүп атасыздар, кнопканы басканда сиздин мээңиз автоматически жактан жок кылганын сезесиз дагы. И мен бизнес кылсам банкрот болуп калышым мүмкүн, банкрот болуп калам деген сөздү кайталап айтканда, сизде эч кандай тоскоолдук жок экенин сезиңиз. Кана ким жасады? Кимде кандай сезимдер пайда болду? Ушундай блоктор менен иштегенде ушинтип эле бардык нерсени иштей берсе болот. Бул именно бизнестерге, ишкерлерге, любой адамдарга, жөнөкөй адамдарга деле арналган практика. Бирок биз ушул эле практиканы бизнесте беребиз. И бул менен биз именно фигураларды коюп, прям максаттар менен иштешип чыгабыз ал жакта. Эстедим дейт, легкость пайда болду дейт, сонунда. Дагы кимде кандай? Уже реакция болбой калды, уже коркунуч болбой калды, Бул биздин дал ошол биздин аң сезимдин мээнин түпкүрүндө жайгашкан блокторду менде коркуу сезими жок болду дейт. Азаматсыз, таң калгандардын баары күлүп калышты дейт. Сонун азаматсыз мен жасадым, эстеп чыктым, кнопканы баскан соң яркий көрүнүш пайда болду. Жеңилдейт экенсиң, вау дейт. Сонун мага жакты, чын эле жеңилдеп калдым дейт. Сонун азаматсыздар, көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле биз өзүбүздүн мээбиздин тереңиндеги ой, мен сонун сезип калдым, вау, мен рахат алдым десеңиздер, демек сиздин мээңиз сизди алдап атат да. Эгерде сиз чындыгында ошол нерседен рахат алсаңыз, сизге бул максатыңыз давно келмек.
жеңилдик пайда болду, жазуу жоголду дейт. Сонун азаматсыз да үй алганда коркуу пайда болду эле. Жасагандан соң ошол үйгө кирип отургум келди дейт. Көрдүңүзбү? Сонун. Ушул сыяктуу биздин бир эле максатка толтура блоктор бар. Бул азыр биз сиздер менен жасаган практика, бул болгону менин подсознание дегенди билебиз, Биз жашоодо ой мен машинадан рахат алам дей беребиз, а терең кирип көрсөм, биздин менин түбүндөгү сознание деген эмне? Бул аң сезим да. Аң сезимдин түбүнө кирип көрсөк, подсознание деп аң сезимдин алдындагы бекинип жаткан блокторго кирип көрсөк, сезимдерге кирип көрсөк, ал жакта именно бизге тоскоол болгон блоктор ошол менин сезимдин, аң сезимдин алдында. Биздин бул жакта вау, мен рахат алып атам, мен машина алгым келет, мен үй алгым келип атат, мен турмушка чыккым келет, мен бактылуу болгум келет, төрөгүм келет дей беребиз да. А бул жакта именно ошол сезимдер, блоктор жатат. Именно биз азыр сиздер менен, эгерде мен үйлүү болсом, анда мен эмне алам андан? Анда эмне болот? Мен эмне үчүн ошол нерсеге жетпей жатам? Ушул сыяктуу суроолорду берсек, дал ошол биздин подсознаниянын түбүндөгү блокторду табабыз дагы. И ошол блокторду эле тетрадка бардыгын список кылып жазып алып эле, жанагы экранга киргизип эле, баарын биринчи көзүбүздү жумуп бирөөнү киргизип элестетип жазып алабыз да. Эгерде унутуп калсак көзүбүздү ачып дагы жанагын киргизип эле, баарын муну жок кылдым, муну жок кылдым деп туруп эле, баракты бүткөндөн кийин айырып туруп эле ыргытып ийебиз. Всё. Ошо менен биз максатыбызга жетсек болот. Бирөө келип алып саяганда эч нерсе болбогондой сезим келди дейт. Мага күйөөм тоскоол кылат, мен тели соода кыла алсам да болбойт. Күйөөм тоскоол болсо эмне кылыш керек? Демек сиз өзүңүз каалабайсыз. А күйөөңүз болгону сиздин эле программаңыз айтып берет сизге. Вот, бизнесте да ушунча болот. Бул биздин подсознание менен эле иштеген программа. Дагы программа бар, бул лоялдуулук деген биздин тегибизден келе жаткан, биздин ата-энебизге болгон лоялдуулук деген бул окшоштук да, биздин ата-энебизге, биздин чөйрөбүзгө. Азыр бул жакта Жанат айым айтып атпайбы, мен жолдошубузга болгон лоялдуулук, жолдошум каалабайт, жолдошум мынтпейт, мен жолдошума тоскоол болуш үчүн мен жолдошумдун айтканын жасашым керек дейбиз дагы. Анан жолдошубузга болгон лоялдуулук боло берет. И анын дагы өзүнчө программасы бар, анын дагы өзүнчө практикалар бар, анын дагы өзүнчө разборлору бар. Ал эми биз сиздер менен 18 ноябрда баштала турган бизнес разбор насаатчылыгында дал ошол блоктордун прямо ар бир максаттын башында жазабыз. И ар бир сабак болгон сайын ошол максаттын үстүнөн биз иштей беребиз. Разборду билесиздер да. Фигура менен конкретно коюп, ал жакта азыркыдай көзүбүздү жумуп алып дагы жазсак болот, и разбор менен дагы жасасак болот. Эгерде сиздерде чындыгында бизнес болсо, бирок бизнесиңиздерден бүгүнкү күнгө чейин эч кандай пайда таппай атсаңыздар, бизнестен мисалы рахат албай жатсаңыздар, рахат деген кандай? Мисалы бизнесим бар, бизнесимден акча түшүп атат, жолдошум ыраазы, мен өзүм ыраазы, мен балдарым менен прям сонун мамиледе болуп атам, балдарымды караганга үлгүрүп атам, ошол эле учурда бизнесимди алып кетип атам, вау, менде сонун, Кудайга шүгүр, менде бизнес десем бизнес бар, акча десем акча бар, бизнесим кетип атат, үй бүлөмдө дагы мамилем сонун, ден соолугум да сонун, мага бизнесим жагат, вау, сонун, мен рахат алып жашап атам деген жашоону кааласаңыздар, пожалуйста, бизнес разбор насаатчылыгына келип сиздер ал жактан 2 ай бою өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди бүгүнкү күндөн дагы өстүргөндүн үстүнөн иштейсиздер. Ошол эле учурда жолдошубуз менен болгон мамилени жакшыртуу менен иштейбиз. Ошол эле учурда бала менен болгон мамилени, ошол эле учурда өзүбүздүн ден соолугубуз менен, ошол эле учурда өзүбүздүн бизнесибизден рахат алганды үйрөнөбүз. Мен эмне үчүн MasterKit'тен көп иштей алган жокмун? Анткени мен MasterKit'те фокусумду бир эле акчага кое бергенмин. Акча, ушу бизнесимден акча алсам эле менин жашоомдо баары куш болуп кетет деп ойлогом. Бирок мен көрсө жанагы тешиктердин, дыркалардын бардыгын именно акча менен жапкым келген экен. Акча менен көрсө биз тешиктерди жаба албайт экенбиз да. Азыр карызмын, сабагыңа кантип катышам дейт. Сиз ниет кылыңыз, аракет кылыңыз, жол табылат. Кудайым өзү эле көрсөтөт жолду. Мен дагы дал ушул методикага катышканда 2 миллион карыз болчумун. А бүгүнкү күндө менин доходум, Кудайга шүгүр да. Ондо окугам, жолдошум акча берип, кайнеже мени алып барып көзүмө стрелка чийдирип, оозумду, кашымды да жасатып берди. Практиканын жардамы өтө
сонун результат берди дейт. Саламатсызбы? Сонун айымсыз да бар болуңуз. Меримдин программасынан көп жардам дейт. Ага, хорошо. Мага эч нерсе сезбесең, ушул методду кайра кылсак болобу дейт. Да, кайра биринчисинде сезбейсиздер. Анткени биринчисинде биздин мээбиз айтат: "Ой, сага зачем кереги бар, максатыңа жетип, азыркы эле кыйналган эле, сыкталган эле жашооңдо жашай бер, сага кереги жок, сезбей эле койсо зачем кереги бар" дейт. Эгерде сезбей жаткан болсоңуздар, анда көбүрөөк дем алыңыздар. Көбүрөөк 7 жолу дем алыңыз, так дем алыш керек. 3 жолу, 5 жолу, 7 жолу, 9 жолу, 11 жолу, 13 жолу дем ала берсеңиздер, биз канчалык дем алган сайын биздин мээнин жана ойлор келе берет го, түрдүү ойлор келе берет. И ошол ойлор келбей калат. Анан практикага киришсек болот. Так, давайте эми суроо жооп кылалы. Диагностика кылдык, максат жаздык, трансформация кылдык. Саламатсызбы? Экинчи бала абида болбой жатат дейт. Результат алып жөнөкөйлүгүңүздү баалап калдым дейт. Рахмат. Жөнөкөйлүгүңүздү деп жазып атпайсыздарбы? Жөнөкөйлүк бул да менимче менин болум болуш керек. Анткени мен аябай, менин атам кичинекей кезимде аябай, мен үчүн да аябай строгий, прям аябай сүрдүү киши болгондо мен атамдан аябай коркчумун. Кичинекей кезимден баштап эле даже мектепти бүткөнгө чейин коркчумун. Сүйлөй алчу эмесмин, такыр. Анан көбүнчө чекедей жүрчүмүн да. Ошон үчүн мен азыр кандай гана адам болбосун, мындай жүрөгүмдү ачык мамиле кылгым келет да. Мен ошондой сырттан караганда аябай прям мне от этого плохо, да. Это моя боль. Азыр канча кеч кирип калдым, эфир сакталабы? Да, эфир сакталат. Сурооңуздарды бериңиздер, давайте. Бүгүн мен атайын баарыңыздар үчүн дароо трансформация кылдым. Именно ушундай жол менен эле өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды жазып алып эле трансформация кылып берсеңиздер болот. Анан албетте менин бизнес разбор насаатчылыгыма келген болсоңуздар, ал жакта мен сиздерге трансформация курсун белекке берем. Максатыма жетем курсун 2 курсту белекке берем. Бир эле курс трансформация курсун билесиздер, 10 000 сом. 10 000 сомдук трансформация курсу сиздерге 8 ай бою белекке берилет. Ошондо 80 000 сом уже кетти белекке. Максатыма жетем курсунун баасы тоже 10 000 сом, бирок мен аны трансформация курсундагыларга белекке бергенмин. Сиздерге дагы бизнес разбор насаатчылыгына дагы белекке берем. Ал жакта сиздер 8 ай бою трансформация менен бизнес максатыма жетем курсу менен белек алып иштешесиздер. Андан сырткары мен сиздерге өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерге, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө, өзүңүздөргө разбор жасаганды үйрөтөм. Сиздер Заткан Жусупова, пожалуйста, мага разбор жасап берип коюңузчу дебей, өзүңүздөр каалаган учурда өзүңүзгө, балаңызга, кызыңызга, сиңдиңизге разбор жасай берсеңиз болот. Өзүңүздүн жакындарыңызга да. Аны дагы келгенде дагы үйрөтөм жолдорун кандай болгонун. Мен кандай разбор жасасам, сиздер деле ошондой эле разбор жасасаңыздар болот. Бул эч кандай касиет эмес. Бул эч кандай бир башкача, бир сверхъестественный деп коет го нерсе эмес. Бул болгону психологиялык билим. Бул билимди алып алып, любой эле адам колдоно берсе болот. Жана ошондой эле бизнес разбор насаатчылыгы 2 ай бою болот. Бир жумада бир жолу суббота күндөрү мен саат 11ден баштап кечки саат 7ге чейин сиздерге разбор жасап берем. Жана кошумча өзүңүздөргө разбор жасаганды үйрөтө берем. Ошонун жардамы менен эле сиздер мисалы 5 разбор болсо, мен сиздерге экөөнү же бирөөнү жасайм, калган өзүңүздөр жасап үйрөнөсүздөр. И результат мындай да. Кээ биркилер ойлойт да, мен бүгүн Заткан Жусуповадан бир разбор алсам эле, эртең менин жашоом вау болуп кетет. Нет, менин максатым именно ошол бир эле разбордон результат албагандыктан сиздерге себеби дегенде бизде деген толтура программа бар. Мисалы мен 43-кө чыктымбы? 43 жыл бою менде
толтура тешиктер бар да, толтура блоктор бар, толтура бойлдор бар. Ошолордун бардыгы менен иштеш үчүн мен кечке эле мастерге пожалуйста мага разбор жасап берип койчу деп бара бере албайм. Убактым да жок, акчам дагы бергим келбейт да. Ошон үчүн бир төлөө эле үйрөнүп алып эле өзүңүзгө каалашыңызча разбор жасай бериңиз деп. Менин негизги максатым сиздерди менден көз карандысыз кылуу. Пока менин колумдан келип турганда, пока мен берип атканда алып алыңыздар. Мен мисалы любой момент өзүмчө бизнес ачып туруп, полный сен ошол жака берип туруп кетип калышым мүмкүн. Ага эч ким гарантия бербейт тура. Вот, анан ал жакта мен камерага КТРК каналын билесиздер, барыңыздар. КТРК каналынан атайын операторлорду чакырып, ал жактан тарттырып, ошол сабакты сиздердин кайра эле өзүңүздөргө берем. Башка эч кимге чыгарбайм. Мисалы сиздер бизнес разбор саатчылыгы жөнүндө абсолютно маалымат билбейсиздер. Анткени биз ал жакта полный анонимность деп койгон, полный маалымат сакталат. Сиздин кандай бойлуңуз бар, эмнеңиз бар, эмне максатыңыз бар, абсолютно эч ким билбейт. Анан, конечно, как кейс катары эле мен сизди чыгарып коюшум мүмкүн. Мага ушундай Назгүл деген айым келди, ушундай Назгүл деген айым ушундай сонун результаттарга жетти. Куттуктайбыз деп чыгарып коюшум мүмкүн, болду. А сиздин эч кандай бойлуңузду биз эч жака чыгарбайбыз. Ошол КТРК прям атайын операторлор келип, сиздерди тартып, кайра ошол сабактарды эле биз Телеграмга жүктөп коебуз. Өзүңүз ошону үйрөнүш үчүн эле кайра 6 ай бою сизде доступта калат. Сопровождениеде алып кетет. Сиздер өзүңүздөр сопровождение кылып эле, сабакты көрүп эле, 6 ай бою сиздер үчүн өчүрүлбөйт программа. 6 ай ичинде 2 ай сабак болот, плюс кошумча 6 ай болот. 8 ай ичи өзүңүздөр менен ошол жактан группа менен, еще эң башкысы сонун группа табасыздар, өзүңүздөргө чөйрө табасыздар. Мисалы, бир группада 10 адам боло турган болсо, 10 адам менен сиздер өзүңүздөргө бири-бириңиздерге разбор кыласыздар, разбор кылганды үйрөнөсүздөр да. Мен разбор кылып бергенден сырткары сиз өзүңүздөр да үйрөнөсүздөр. Өзүңүздөр менен каалаган учурда мындайча азыр келгендердин бардыгы бир тууган болуп калып атышат да. Мен трансформация 4-кө катышкам, трансформация азыркыга чейин трансформация болом дейт. Өзүмдүн блогторум менен иштеп, кассамды 200 миңге көтөрдүм, машина алдым. Караңыз, сонун. Трансформация курсу бул эң эле башталышы да, бизнес разбор, талдоочу бери бизде абдан терең курстар. Сонун заткан же Москвадан сиз менен кучакташып көрүшкөндө эч кое бербей тура бергим келди. Аябай назик экенсиз. Башкача бир энергияңыз бар экен. Рахмат, Кудайга шүгүр. Эжеке, мен эфирди кайрадан көрсө болобу да? Сактап коем, көрсөңүз болот. Мен сизди түш көрдүм. Бутум ооруп жаткан түшүмдө разбор жасап 2 күндөн кийин бутум айып кетти. Сизге терең ыраазымынча жакшы. Мен түшүмдө да разбор кылам, көрдүңүздөр. Так, Телеграм барсыздарбы? Мен сиздер менен сабактын баасы канча дейт. Ал эми сабак боюнча эгерде бизнес разбордун сатчылыгына катышам десеңиздер, анда менин Instagram баракчамдын же Telegram баракчамдын комментарийине, директине жазыңыздар. Запись көргөндөр, түз эфирдегилер барыңыздар тең менин директиме бизнес деп жазсаңыздар, сиздер менен менин менеджерлерим байланышат дагы толук маалыматты беришет. Хорошо? Кулагым ооруп чыкты, сиз сүйлөп жатканда дейт. Значит, бейиңиз сөз уккусу келбей атат. Демек сиз бирөөнү уккуңуз келбейт да. Качан башталат курс? Курс 18 ноябрда башталат. Мына бүгүн уже 10, 8 күндөн кийин буюрса башталат. Офлайн. Эрте мененки саат 11ден баштап, кечки саат 7ге чейин иштейт. Андан сырткары дагы среда күндөрү онлайн разборлорду дагы жасайбыз. Бөлүп төлөсө болобу дейт. Да, бөлүп төлөсө болот. Рассрочка бар. 1 ай ичинде бөлүп төлөсө болот. Анан дагы айтайын дегеним, 12 ноябрь күнү, эртең эмес, бүрсү күнү сиздер менен мен жандуу бизнес мастер-класс өткөрөм. Ал жакта мен кечеги жакында эле Москвага барып келдим, барыңыздар билесиздер. Ошол жакта миллиардерлерге жасалган разборлорду көрүп келдим. Жана бизге сонун практикаларды жасатты. Ошол практикаларды мен дал ошол мастер-класста бергим келип атат. Эгерде келсеңиздер, бирок ал жакта орун ченелүү. Эгерде жазыңыздар, жандуу мастер-класс деп жазсаңыздар, биздин менеджерлерибиз, эгерде WhatsApp группада болсоңуздар, анда WhatsApp группага жазыңыздар. Биздин менеджерлерибиз сиздерди мастер-класска, жандуу мастер-класска жазат. Келип, ал жактан дагы трансформация алып кетиңиздер. Ошко качан келесиң дейт. Пока билбейм.
Сиз менен жандуу жолуккум келет. Жандуу жолуккуңуз келсе, анда пожалуйста биздин мастер-класска келиңиздер. Жандуу мастер-класска келиңиз, жандуу сабактарга катышсаңыздар, биз ошол жактан жандуу жолугам. Ушунчалык тоскоолдук болуп жатат, трансформация курска окуйын дегенмин. Ниет кылыңыз, мен баламдын өлүмү үчүн менде блок болсо билгим келет дейт да. Балаңыз үчүн балаңыздын өлүмү эч качан сизден көз каранды эмес. Деги эле адамдын өлүмү бизден эч кандай көз каранды эмес. Анткени бул нерсени ким жаратканым гана чечим кабыл алат. Баардыгы Кудайымдын буйругу менен. Биз өзүбүз эле өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Кудайым бизге буйруган күнү бул дүйнөгө келдик, Кудайым буйруган күнү кеттик. Баардык нерсе Кудайдын колунда. Биз ошол нерсени кабыл алышыбыз керек. Кудайдын улуктугун кабыл алышыбыз керек да. Анткени бул баардык нерсе жараткандын чечими менен. 12-си барат элем дейт. Да, келиңиздер биздин менеджерлерге, менин директиме номериңиздерди калтырыңыздар, жандуу мастер-класс деп туруп, дароо эле номериңиздерди калтырып койсоңуздар, сразу эле ошол жерде менеджерлер сиздер менен байланышат. Күйөө менен ажырашуу эмнеден? Күйөө менен ажырашуу демек сиз күйөөңүздү кабыл албайсыз. Кандай нерселер бар? Мисалы биз бүгүн разбор жасадык. Албетте биздин ата-энебизге тиешелүү болот да, себеби биздин мээбизде нейрондук байланыштарда да бизде именно ошол күйөөнү кабыл албаган программа бар да, и ошол программа бизге тоскоолдук бере берет. Бизнес насаатчылыкка окууңузду онлайн окуган жакшыбы же офлайн? Мүмкүнчүлүгүңүз болсо офлайн окусаңыз болот. И онлайн окусаңыз дагы болот. Анткени менин бизнес насаатчылыгымда Оштон онлайн окушту, биринчи потокту. Бул азыркы болуп аткан поток, экинчи поток. Биринчи потокто онлайн Оштон окушту, Кара Балтадан окушту жана Екатеринбургтан окушту. Именно ушундай алыста окугандардан Екатеринбургда окуган айым, ал жакта базарда иштейт экен да. И доходун кирешесин 2 эсеге көбөйттү. Мисалы 250 000 тапкан болсо, бүгүнкү күндө 500 000ге чыкты да. Жана ошондой эле үй бүлөдөгү мамилеси, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү өзгөрүш, балдарына болгон сезимдер, бүт баардык жактан трансформация болуп, бүгүнкү күндө сонун результаттарды алды да. Дагы деле өзү менен уже разбор жасаган, үйрөнүп алды, өзү менен иштешип жатат. Оштогу айымдар дагы деле өздөрү менен иштешип жатышат. Мындай да, баарыбыз тең эле разбор жасаганда, бизнес разборбу, жөнөкөй разборбу да, постоянно мындай серия менен көп жасасак, результат болот. Бирок биздин психикабыз көнө албайт да. Дароо эле мисалы мен бүгүн отуруп эле антип мен ушундай килейген прям дворец Инна Тиляшанын үйүн көрдүңөр, прям ошол үйдө жашап калам десем, мен мындай ачып, мага жагат сонун дешим мүмкүн. Бирок менин психикам мага айтат, нет, жашаба, жок, болбойт, жок деп коркушум мүмкүн да. А мен бир жылда мисалы өзүм менен иштеп, өзүмдүн психикамды ошондой чоң үйгө көндүрсөм болот. Психика бир жылда, мисалы мен өзүмдүн иниме бир жыл мурун разбор жасап баштаганымда, башында 1 айда, 2 айда, 3 айда акырындан болуп, результат акырындан болуп, айткан нерселери болуп эле келаткан. А бүгүнкү күндө азыркыга чейин бир тууган иним болгондуктан жолугуп турабыз. И айтат да, абже дейт, бизде абже дейт, сиздин разборуңуз, жасаган разборлоруңуз бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Прям сонун деп ушунчалык мындай восторжение менен айтат. Ансын эркектер көп эле мындай разбор бир нерселерге ишене беришпейт да. Ал айтат, прям башында ишенчү эмес, келгенде уйкусу келип ушинтип отурчу. Азыркы болсо сонун. Прям мен биринчи результатты өзүмдүн үй бүлөмдө, өзүмдүн жолдошумда, бир туугандарымда жасап туруп, анан результат болгондон кийин анан элдерге берип баштадым да. Болгон нерсени. Эгерде мен өзүм эч кандай результат албасам, бермек эмесмин. И бул нерсени дагы Инна Тиляшанова, биздин наставник да, мугалим, колдонуп, билип, көрүп, анан өзүнүн клиенттерине колдонуп, алар результатка жеткени үчүн анан бизге берген да. Эң башкысы бул ишеним. Ишеним болсо анан баардыгы болот. Мисалы сиздер ишенбей эле келсеңиздер, анда эчтеке албайсыздар. Ишенип келсеңиздер, аласыздар результат. Курстун баасы канча? Онлайн дейт. Курстун баасы по-любому арзаныраак болот. Как раз сиздер үчүн мен 12-сине чейин акцияны сактайм, акция баасында катталып үлгүрүңүздөр. Мына бүгүн 10-у, 11-и, 12-си 3 күн бою акция сакталат. Акция баасында прям брондоп 18-inde уже сабакка келе берсеңиздер болот. Менин директиме жазыңыздар.
бизнес деп. Сіздерге бизнес боюнча. Эгерде сиздер бизнес дебей эле жөн эле башка сөздү жазып койсоңуздар, анда бизде жөнөкөй да курстар бар. Жөнөкөй курска кетип каласыздар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бизнес деп жазыңыздар. Хорошо? Каяктан болосуз дейт. О Кудай. Башынан баштап таанышалганда мен өзүм Оштон болом, Алайкудан болом, Нарынга турмушка чыкканмын, Акталанын келини болом. Мен курстарга катыша берип, сопротивление болуп жатам. Эмне кылсам болот? Көп уктап жатам. Өзүңүзгө уктаганга рахат. Демек, сиз эс алышыңыз керек болуп атыптыр. Курстардан чарчапсыз. Курсту пока кое туруп, уктап эс алып, мээге да эс алыш керек. Кечке окуй берсе, мээ да жадап кетет. Кутман кеч карта ойногон эркектер оңолобу? Конечно, оңолот. Карта ойногон эркектерге рахат жетишпейт, рахат, кайф жетишпейт. Именно карта ойногондо алар эмне алат? Кайфуют они. Вот этого кайфа им не хватает. А кайфтын аркасында эмне турат ал адам үчүн? Эгерде мисалы сиздин жолдошуңуз болсо, демек сиз жолдошуңузга аялдык энергия бере албайсыз. Сексуалдык энергия бере албайсыз. Сиз сексуалдык энергия бергенде мужчина кайфует, курсагы тоет и картанын кереги жок болуп калат. Курстун баасы канча акция менен? Менин директиме бизнес деп жазыңыз, сизге толук маалымат беребиз. Хорошо? Курс боюнча, бизнес разбор, насаатчылык боюнча менин директиме, телеграмдагылар комментарийге жазыңыздар. Биз сиздерге толук маалымат беребиз. Талдоо курсу жакшыбы же сразу бизнес курска барган жакшыбы? Эгерде сиздин бизнесиңиз болсо, бизнес курска келиңиз. Эгерде сиз бизнес ачкым келип атат, не кылам, ачсам болобу десеңиздер деле болот. Бирок талдоо чебери бул классикалык мамиле, ден соолук, акча, сүйүктүү жумуш, өзүбүздү издегендер талдоо чеберине келсек болот. Ал эми бизнеске фокусун коюп, бизнесимди өнүктүрөм десек, анда биз бизнеске келсек болот. Кыздар карта ойносочу дейт. Демек, кызга кайф жетишпейт. Ребенок не кайфует, девочка не кайфует. Иним арак ичет, разбор жасаса болобу? Конечно, жасаса болот. Декабрда боло турган трансформация акция болобу дейт. Ал жөнүндө пока маалымат жок. Болгондо айтабыз. Менин инстаграмдагы анонсторду карап турсаңыздар, сиздерге биз толук маалымат беребиз. Жаңы жаш келиндерге кандай сунуштарды айтасыз? Өзүңүз менен иштеңиз, бактылуу болуңуз деп айтмакмын. Себеби дегенде мен наоборот жаңы келиндерге аябай мындай ыраазымын. Жаштар психология окуган жаштарга аябай ыраазымын да. Себеби дегенде алар мисалы биз 43кө чыктык, турмушка чыктык, балдалуу болдук, уже аларга балабызга уже көп нерсени берип салдык да, өзү да бүт блоктун баарын берип салдык. Эгерде сиз жаңы эле турмушка чыгып, айым өзү менен иштесе, эртеңки күнү балдарына өзүнүн блокторун бербейт да. 2 сабакты алса болобу дейт. Конечно, болот да. Алса болот. Күйөөм ичкен эмнеден? Демек, сиз энергия бербейсиз күйөөңүздөн. Разбордо ата тектердин ордуна адамдарды коесуздар го. Ошондо менин абамдын кызы коррупция калыптыр. Эми дейт. Түшүнбөй калдым. Коррупция деген эмне экен ал? Абамдын кызы коррупция калыптыр. Сезимди кантип ойготсок болот? Саткан эженин сабагына катышыңыздар, жөн эле бомба дейт. Крокус калыптыр, эмне кылса болот? Ал эмне дегени? Крокус калыптыр, коррупция калыптыр деп эле жазып атасыңар. Коркуп калыптыр дейт. Эмнеден коркуптур? Эмнеден коркуптур? Менеджери барбы? Менеджерине жазсын, менеджер жардам берет. Энергияны кантип берем? Энергияны маткаңыздан бересиз. Сиз аялсыз, маткабыздан биз атайын ошондой энергия бере турган практикалар бар, ошолорду жасаш керек болот. Ал үчүн биздин курстарга келишиңиздер керек. Мындай эле мен айтсам, азыр баары түшүнбөйсүз. Ошол берген блокторду алса кантип алабыз? Кантип кайра алабыз? Өзүбүзгө кайтарып алышыбыз керек. Таанышты кандай кылып жок кылса болот дейт. Караңыздар, суроолор абдан көп, азаматсыздар. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Эгерде жандуу практика менен трансформация болом дей турган болсоңуздар, анда мен сиздерди 12 ноябрь күнү жандуу мастер-классыман күтөм. Жана ошондой эле 18 ноябрда боло турган бизнес разбор насаатчылыгымдан күтөм. Анткени менин максатым Кыргызстандагы бизнес айымдарды, бизнес мырзаларды колдоп, алардын бизнесин өнүктүрүү. Качан гана биздин мамлекетибизде
бизнеси өнүккөндө биздин мамлекетибиз өнүгөт экен. Бизнеси бар айымдар налог төлөйт экен. Бизнеси бар айымдар башкаларга зарплата берет экен. Бизнеси бар айым мырзалар башкаларга дагы пайда алып келет экен. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө бизнеске ушундай деген максат менен бизнес айымдарды ушундай сабагым менен болсо дагы колдогонго ниет койдум. Жаратканым мага жардам берет деп ишенем. Рахмат, мен барыңыздарга ыраазымын. Сиздер менен буюрса дагы жолугабыз, жакшы туруңуздар. Демалуу күнүңүздөрдө жакшы эс алыңыздар, эгерде дем алсаңыздар. Мен эфирди сактайм, 24 сааттын ичинде көрсөңүздөр болот. Трансформация каталог курска окуган жакшыбы же бизнес разборгобу дейт. Экөөнү тең окусаңыз болот. Рахмат, жакшы туруңуздар, мен барыңыздарды жакшы көрөм.